Assalamu alaikum, ардактуу биздин YouTube көрүүчүлөр, кандайсыздар? Кутмандуу күнүңүздөр менен амансыздарбы? Туугандар, биз сиздерге бүгүн Бишкек шаарынан сатыла турган 14 квартирасы бар үйдү көрсөтөбүз. Дарегине көңүл буруңуздар. Бул көчө Советский көчөсү. Бул тарап Дордой тарабы. Көрүп турасыздарбы? Эгерде сиздер Дордой базардан чыксаңыздар эле, Советский көчөбүздүн ушул Тополёкту көрөсүздөр. Көрүп турасыздарбы мына Тополёкту? Бул жакта Ак Тилек конушунун көчөсү. Сіздер ушул көчөдөн өтсөңүздөр ушул светофор менен сол тарапка карап кирип кетесиздер. Бишкек тараптан келсеңиздер, анда ушул Ак Тилектин светофорунан переулок Дорожный деген көчө менен кайрылесиздер, оң тарапка киресиздер. Кирсеңиздер эле 100 метр жүрсөңүздөр, жол ача болуп экиге бөлүнөт. Сол тарапка карап кирип кетесиздер. Кирсеңиздер эле 100 метрде оң тарабында ушул үй жайланышкан. Тугандар, биз азыр эле ушул асфальт көчөдөн түшүндүргөн адрес менен бир 150-200 метр ичине кирсек, бул жерде жол ача болуп кетет экен эки жакка, оңго жана солго. Ошондон сол тарапка кирдик. Бул жер Дорожный көчөсү экен. Үйдүн дареги 92. Тугандар, бул үйдүн ээси өзү Казакстанда болгондугуна байланыштуу бизди алып барып тартып көрсөтүп койгула деп дайындады. Бул үйдүн размерин айта турган болсок, узуну бул жагы 19, бул жагы 40 метр экен. Үйдүн негизи туурасы 7 метр. Бул под бизнес салынган квартира экен. Ошол сатыш керек, акча керек болуп калып, ошол сатууга коюлуп тур. Участок документи боюнча 6 соток. Көрүп турасыздар. Бул жерде негизи могул жолдон баштап деле бул дарбазага чейин место кенен экен. Бул бир 5-6 машинаны койгонго деле болот. Бул деле бактар ушул үйгө караштуу экен. Тугандар, ээси Россияда, эмеде Казакстанда болгондугуна байланыштуу биз өзүбүз көрсөтөбүз. Негизи уруксат берди. Бул жерде азыр кирип көрсөтөлү. Мына көрүп турасыздар, үй Г формада салынган. Көрүп турасыздарбы? Бул үй Г формада салынган. Бул жагында мужской, женский даратканасы дагы бар. Жанында душ салынып баштаган экен, бирок бүтө элек экен. Аны деле бүтүрүп беребиз деп айтышты. Үйдүн алдына шебен төгүлүптүр, көрүп турасыздар. Бул жерде коммуникациясы боюнча газ, суу, свет баары бар экен. Газ жаңы эле кирген экен, бирок үйлөргө улан элек. Бирок акчасын төлөп ушул участканын ичине киргиздик дейт. Оң жагында бул жерде навес, көрүп турасыздар. Бул жакта негизи ошо очоко деп салынган экен, бирок очогу жок. Анан туугандар, көрүп тургандай эле бул биринчи комната, 2, 3, 4, 5 комнатасы бир аз чоңураак, 1 метр, 1,5 метрге чоңураак. Калган бардык квартиранын размери окшош. Бир айлык кирешесини 40 000 сом деп айтты. Токту көрүп турасыздар. Токтон тартыштыгы эч кандай жок экен. Бул жерде ушул узун навес бар экен. Бул жерге ушул очок салып койсо болот. Же болбосо бул жерге деле кошуп квартира салсаңыздар, дагы кошумча киреше болуп калат экен, сөзсүз түрдө. Бул дарбазадан баштап туруп дагы салсаңыздар боло берет экен. Негизи коргон чоң. Ал эми бул квартирада азыр элдер баары жумушта болгондо байланыштуу жабык. Ошого бир эле квартираны сиздерге ачып көрсөтүп коелу. Буну даярдап коюшту, ачып. Мен сиздерге көрсөтөм. Бул жерди азыркы учурда ээси баягы склад катарында эле иштетет экен. Ошо керексиз буюмдарын коюп турганга, бирок ошол квартиранын ичиндеги размерлерин түшүндүрүш үчүн ушуну көргөзгөнгө уруксат беришти. Могул көрүп турган бул газ, ошол көчөдөн газ кирген турбасы. Болгону эми ушуну комнаталарга улаш керек. Анан комнаталар ушундай размерде экен. Бул бир 6га 3,5 чыгат. Негизи жанакы беки кичиректери бир аз 1 метр, 1,5 метр кичирек. Негизи бир ушул 4,5га 3,5 чыгып калат экен башка комнаталарычы. Көрүп турасыздарбы? Негизи бул жерде баягы квартиранттар стабильно жашайт экен. Стабильно баягы доходу деле стабильно. Анан ошол бесшумный, баягындай ынтымактуу, жакшы квартиранттар жашайт экен. Көрүп турасыздарбы? Эгерде сиздер ушундай бир под бизнес жер издеп аткан болсоңуздар, анда ушуну көрүңүздөр. Жана биз көрсөткөн асфальттан эле сиздер ылдыйга түшсөңүздөр бир 1 километрге жетпей, сиздер Дордой базарына түшүп барасыздар. Эгер түз эле түшсөңүздөр, анда келечек менен сиздер ылдыйга Объезднойго түшүп кетесиздер. Ушул асфальт менен өйдөгө чыксаңыздар, анда сиздер Бишкек шаарына, Цум, андан ары ошо Өчпөс болот, ошол жактарга чыгып кетесиздер. Шаарга деле жакын мектеп, садик бар жогу бул жерге жакын экен. Балдары окуса деле бул жерде толук шарты менен. Анан туугандар, бунун баасыны $45 000 деп айтты.
Дагы обмен варианты бар экен. Шаардын ичинен элитка 2 комната болсо, ушул баага ылайыктуу болсо, алмашуу жолдору дагы бар экен. Мен толук ээсин айткан маалыматын жеткирдим. Сиздер эгерде дагы бир түшүнбөй калган суроолоруңуздар болсо, анда чалып көрөсүздөр. Туугандар, экрандагы номер бул ээсинин байланыш номери. Эгерде өчүк болуп калса, WhatsApp иштейт дейт. Себеби баягы Казакстанда иштейт экен, ошон үчүн өчүп калса, анда ошол WhatsApp номери дайыма иштейт экен. Көрүңүздөр. Саламатта туруңуздар, туугандар.